одни и те же на манеже деген сөз. Оюңуз кандай? Не более 2 сроков подряд эгерде биз киргизе турган болсокчу. Шайлоо системасын иреттеген мыйзамды мен изденүү деп түшүнөм. Себеп дегенде ар кайсы мамлекетте эзелтен бери мамлекеттик башкаруу орногондон бери ар кандай шайлоо системасы иштелип чыккан. Мандаттуу система болобу, же партиялык система болобу, же жада калса Америка Кошмо Штаттарындагыдай вообще коллегия выборщиков болобу, андай башка дүйнө жүзүндө жок. Ар кайсы мамлекет, ар кайсы улут өзүнүн аң сезимине, үрп адатына, басып өткөн жолуна жараша, укуктук тутумуна жараша өзүнө ыңгайлаштырылган системаны кабыл алат. Мыйзамдын демилгечиси катары Улан Бердибаевич, менде бир суроом бар да, ал суроо дагы көтөрүлсө керек. Маселен, шайлоо бүткөндөн кийин, кайсы бир округтан депутат шайлангандан кийин, эгер ал кызмат ордун тигил же бул себептер менен таштап кеткенден кийин башка шайлоо болбойт деп. Биз практикадан көрүп атабыз. Партиялык системада деле кайсы бир депутаттын кылы акырын кыйшайып эле кете турган сөз чыкса эле, артында списокто тургандар интрига кылып, компромат казып, саясий чайкоочулукту уюштуруп, аны тезирээк бутунан тартып алганга, ошондой жагдай түзүп койбойбу? Оюңуз кандай? Медер Кылычевич, мен сиздин тынчсызданууңузду жана ошондой эле депутат катары берген сурооңузга толук ынанам. Себеби дегенде кийинки кезекте турган депутаттарга дагы, талапкерлерге дагы биз мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? Силер дагы эгерде астыдагы кезектеги мындайча айтканда депутат эгерде башка кызмат ордунан кандайдыр бир жагдайлар менен орун бошото турган болсо, кийинки талапкер депутат болот деп аларга да мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? Эми баягы сиз иштетпей коет, же кандайдыр бир саясий интриганы уюштуруп иштетпейт деген андай нерсе болушу мүмкүн. Медер Кубанович, бирок ошол эле учурда эгерде ишенимдүү болсо, ишенимдүү жеңсе, кийинки мен ойлоймун, кезекте турган талапкер эч качан ошол жеңип чыккан талапкерге мындайча айтканда саясий дагы, сиз айткандай саясий интригалык дагы оюндарды уюштура албайт, эгерде ишенимдүү жеңсечи. Жана сиз айткандай саясий соодалашууга дагы экөөнүн тең абиринде болот. Мен ойлоймун, эгерде мындайча айтканда ишенимдүү жеңип келсе, эч кандай саясий соодалашууга же саясий интригаларга жол бербейт деп мен ишенемин. Рахмат. Анан дагы бир популярдуу эмес пикирин билдирет элем. Деги сиздин оюңуз кандай? Ал түздөн түз муну сунушталган мыйзам долбооруна тиешеси жок, бирок кыйыр түрдө камтыйт. 30 жылдан бери ушул сөз көп эл арасында айтылып жүрөт да. Одни и те же на манеже деген сөз. Оюңуз кандай? Не более 2 сроков подряд эгерде биз киргизе турган болсокчу. Мисалы үчүн 2 сроктон ашпаган болбойт деп. Эми урматтуу Медер Кубанычевич, бул сиз айткан сунушту сунуш катары берсеңиз болот. Мен айтып атпаймынбы? Бардык нерсени добуш менен жана талкуу менен чечкенге даярбыз. Бирок ошол учурда жеке оюңуз кандай демилгечи катары? Мен жеке оюм, биз ал талапкерди эч качан мындайча айтканда чектебешибиз керек. Анын конституциялык укугун биз мындайча айтканда тебелебешибиз керек. Ар бир талапкердин, ар бир жарандын конституциялык укугу бар. Түшүнүктүү. Анан сиз азыр муну сунуштап жаткан мыйзам долбоору чынында бүт шайлоо системасын полностью пересматривать этет да. Деги эле биз эмне кылышыбыз керек? Мындай оюңузчачы, ушул жалаң олигархтар, жалаң уурдагандар, жалаң мыйзамсыз байыгандар айрым учурларда да бардык эмес. Бирок эгемендик алгандан бери да ошолор келбеш үчүн эмне кылыш керек? Оюңуз кандай? Мен убактын токтотуп тургулачы. Медер Кубанычевич, аны үчүн сиз аталган мыйзам долбооруна өзүңүздүн сунуштарыңызды бериң. Ошол сиздин сунуштарыңызды биз комитетте талкуулап, депутаттар менен кошо талкуулап, добуш берүү менен чечебиз. Мен ойлойт элем, муну сунушталып атканды мен колдойм. Бул дагы туура жолдун изденүүнүн бирден бир жолу. Ар бир системада эле артыкчылыктары да бар, кемчиликтери да бар. Бирок мен туура деп ойлойм, мен колдойм. Бирок жанагы боюнча мен ойлойт элем, элдин аң сезими көтөрүлүшү керек.
Биз партиялык система кылабызбы, многомандаттык системабы, бир мандаттыкпы, жалпы элдин аң сезими шайлоого карата өзгөрүлбөсө, баягы баялынын таягы боло берет. Рахмат. Медер Кубанович, ошон үчүн биз дагы учур менен пайдаланып сөзсүз түрдө биздин шайлоочулар дагы ошол депутатты шайлап атканда, ошол талапкерди шайлап атканда сөзсүз түрдө өздөрүнүн дагы жоопкерчилигин сезиш керек. Себеби дегенде ошол депутат, ошол талапкер жакынкы 5 жылда мындайынча айтканда ошол округ менен, ошол шайлоочулар менен түздөн түз иштешет.